عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لا يسأل أحد عن نفسه إلا القرآن فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله ورسوله. Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anhu Kur'an-ı Kerim туралы мындай дейт. Musulmanмын деген insan өзүнөн bir нерсени сурап көрбөсө да, бирок Kur'an-ı Kerim туралы өзүнөн bir сурап көрсүн. Эгер Куранды жакшы көрсө ал, Аллахты жанан анын элчисин жакшы көрүптүр. Эгер сен Куранды жакшы көрсөң, Аллах жанан анын элчисин жакшы көрөт экенсиң. فإن كان يبغض القرآن يبغض الله ورسوله. Эгер ал Куранды жек көрсө, Аллах жанан анын элчисин жек көрөт экен. Куранды жакшы көрүүчүлөр Куран тилават кылышат, Куран окушат, Куран аяттарына ой жүгүртүшөт, жана Куран менен рахаттанышат. Жана Куранга амал кылуу менен Аллахка жакындашат. Булар Аллахтын жамаатынан болгон ошол пенделер болуп саналат. Куранды жакшы көрбөгөндөр болсо, андан алысташат, аны окугулары келбейт. Курандын ордуна музыка угушат, же нашиттерди угушат. Кыскасы, алар Куранды башка бир нерсеге алмаштырып коюшат. Айрыкча кээ-бир адашкан адамдар Курандын ордуна ырларды, нашиттерди жактырышат. Усман радıyallahu anhu Kur'an-ı Kerim туралы мындай деп айткан экен. Лау тахурат кулубуна ма шабиат мин калами Раббина. Эгер жүрөктөрүбүз таза болгондо, Раббибиздин сөзүнө тойбойт эле дейт. Киши кайсы нерсени жакшы көрсө, ошол нерсени көп эстейт. Куранды окуган кезде жүрөгү тар болуп, көкөрөгү сыгылып турган болсо, бул албетте жакшылык эмес. Wallahu a'lam.